Мода деген түшүнүк аябай мындай туруксуз да, мындай алмашып турат го улам. Негизи мода деген канча убакыт алмаша турган нерсе? Өзүнүн циклы болот. Ошол сезонун деп коет. Жана бир жылдык азыркы убакта аябай тез өзгөрүп турат. Ар бир ошол бир жайдын ичинде эле уже 2-3 жолу дагы алмашып кеткен учурлар болуп атат да. Бул албетте бул подиум мындай мировой подиумдарда көрсөтүп турушат, бирок ар бир адам өзүнүн баягы стилинен чыкпай, ошол подиумда көрсөткөн кандайдыр бир элементтерин эле алып туруп эле өзүнө жарашыктуу кылып туруп эле кийинген. Жарашыктуу кийим бул эң негизги мода болуп эсептелет го дейм. Жакшы, Кесиптеш, сенин сурооңо мен дагы кичинекей жооп бергим келип кетти да бул жерде. Мода канча убакытта өзгөрөт? Азыр мен ойлойм, күзгү убакытта аялдар үчүн ар тойго барган сайын өзгөрүп атат да азыркы учурдачы. Андыктан баягы жана сразу эле алып колдулар айтмакчы, алар көрдү дейт го. Дал ушунусуңар мындай. Негизи айтсаңар бул мен кичинекей бул чеберлерге, кичинекей дизайнерлерге суроо бергим келип турат бул жерден. Бул максатта, бул келечекте кандай пландар бар? Бул негизи эле бул кыргыздын улуттук кийимдерин кайсыл деңгээлге чейин көтөрөйүн деп турасыңар? Келечекте кыргыздын улуттук кийимдерин азыркы кезде көптөгөн чет өлкөнүн кийимдери мода болуп, элдер көп басым жасай баштады. Биз өзүбүздүн кыргызыбыздын улуттук кийимдерин унутпас үчүн илгерки энелерибиз кийген кийимдерди биз өзгөчөлөндүрүп, азыркы мезгилге стилдештирип, аябай кийизден шыртак техникасын колдонуп, ушундай чапандарды, оймолор, кыргыздын оймолорун коюп, чапандарды тиги баштадык. Азыркы кезде кыргыздын кийимдери кийилсе өтө жакшы, тарыхтагы илгерки энелерибиздин салтынулап. Жакшы, анан келиңиздер мына ошол биз кийип отурган коллекцияга кайталы. Ошол коллекциянын аты кандай, кайсы учурда даярдадыңыздар эле, канча убакыт кетти? Жаш дизайнерлер сөздөрү өзүм айтып койсун. Мен бул коллекциянын аты жаз оймолору деп атагам. Себеби бул күзгү жана күзгүгө стилдештирип, жаратылыштагы светтерди тандап, эжекем экөөбүз насаат менен кеңешип жасаганбыз бул ишти. Жасаганыбызга 1 ай убакыт кетти. 1 ай. Былтыры ошол ноябрдын 11-12-синде баштаган болчук, декабрда бүткөнбүз. Бул жаз оймолору коллекциясын куратор менен иштеген Исраилова Гүлнара. Менин коллекциямдын аты уланган кереметтер болуп аталат. Бул коллекцияны баштарынан да албетте эжекебиз сунуш кылып, эжекеден насаат алып, жардам берип баштаганбыз. Буну коллекцияны мен негизинен 15 күн ичинде бүтүргөнгө аракет кылгам. Коллекцияны мен куракты Мен кийип отурган куракты пайдалангансыз. Куракты пайдаланып, кожа менен айкалыштырганга аракет кылганмын. Аябай жакшы экен. Анан ошол сиз айтсаңыз, мына тиккен формаларыңыздын материалы жөнүндө дагы сүйлөп өтсөңүз, Мен бул тиккен материалы кийизден, кыргыздын улуттук чогуу энелери жасап берген кийиз, бул бойлуктон жасалган. Буну ошол материал, бул кийиз жылуу болот жана жеңил болот кийгенде. Ошол себептен мен кийизден чапан тигүүнү сунушта жасагам. Аябай жакшы, биздин телекөрүүчүлөр дагы көрүп бул нерселерди кантип топсок болот экен. Негизи эле талаптар кандай болуп атат? Бул дал ушул сиздер мүмкүн көчөдө деле кийип жүрсөңүздөр, бул нерсени каяктан алдың десең деп сурашкан учурлар болот атабы? Мисалы кандай тапса болот негизи? Ооба, көптөгөн фестивалдарга бардык, ошол жерде подиумдарга чыктык, жана университетте бир эжекебизге дагы тигип, ал деле кийип жүрдү. Баягындай элдин арасына аягындай көзгө чалдырып, аягындай укмуштуу көрүнөт экен. Өзү сүйүнүп, өзүнүн көргөн нерсесин өзү сүйүнүп жасаган нерсесин бирөө кийинип алса, албетте өзү студенттер өзү сүйүнүп эме кылчу. Жакшы. Мырзалар үчүн эч нерсе кылбай атасыңарбы? Мырзалар үчүн жасаган чапан атайын неме болуп бар. Өңдөрүн кичине башкача кылып. Мына ошол кийизден тигилген кийимдер кийүүгө ыңгайлуу элеби? Негизи кийим тандоодо биз ыңгайлуу жагына да карайбыз го.
атайын кийиздин жумшагыраак эмесин сортун тандап кылышат. Бул ошол негизи ыңгайлуу эле болот. Себеби дегенде конструкциясына жакшы көңүл буруш керек, ыңгайлуу болуш үчүн. Ошол негизинен ошо көрк жагы өзүңөр деле көрүп турасыңар. Ошо негизинен конструкциясынын үстүнөн жакшы иштесе, бул кийим өзү ыңгайлуу эле болот. Биздин эфирде бүгүн атайын өзгөчө коноктор келген. Биз эң кызыктуу маегибизде дагы да болсо уланта бермекчибиз. Негизи эле бүгүнкү темабыз бул күзгү мода деп айтылат. Анан айтсаңыздар, сиздер негизи эле бул кыргыздын өзгөчө кийимдеринен сырткары дагы кандай кийимдерди тигесиздер болду экен? Бизде өзү университетте студенттерибизди номинация боюнча бөлүштүрүп жумуш кылдырабыз. Бул ошо күнүмдүк кийилүүчү деле, улуттук деп, той жана кичилерге кийилүүчү көйнөктөрдү дагы тигишет. Ошол ар тараптан өздөрүн көрсөткөнгө аракет кылышат да. Анан мынакей биз кийип олтурган, сиздер өзүңүздөр кийип олтурган чапандарды тигипсиздер, мына жаш дизайнерлер. Анан аябай деңгээли сонунда, мага аябай жакты. Анан сатыкка койсо деле болчу да. Анан ушул деңгээл менен сиздер конкурстарга катышып турасыздарбы? Биз ушул жасаган коллекциябыз менен жылдын модели 2016-да конкурска катыштык. Алда жакшы жыйынтык менен гран-принеси болдук. Жана оштогу этно фестивалга катышып, ошол дүйнөлүк көчмөндөр ойнууга путевка алып барып келдик. Кандай болду? Ошол таасирлерден айтып өтпөйсүздөрбү? Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда аягындай чоң таасирлер болду. Себеби элдин тарыхыны, илгерки жашоону алып келип койгондой болду да. Баягындай кыргыздын улуттук оюндарын, кийимдерин, энелерибиз кийген элечектерин кийип, аягындай таасири ошол кыргыздын алдыңкы кийип жүргөн кийимдерини азыркы мезгилге чагылдаштырып, энелерибизди баягы кийип жүргөн салттуу кийимдерини эстеп, азыр Ошол дем күч сиздерди шыктандырып, мындай эми мындай жасасам болчу да экен деп келдиңиздер болуш керек, өзгөрүп келишти. Келгенде эле муну жасайм, муну жасайм деп аябай башкача идеялар менен аябай ушинтип келдиз. Аябай кубанычта болдук. Жакшы. Бул жанакы чет өлкөдөн келген адамдар бул нерселерге көрүп таң калуулары кандай болду? Чет өлкөдөн келген Кыршын жайлоосуна барганда ошол чапандарыбызды кийип, кыргыздын кызындай болуп жүрдүк. Ошол жерде көптөгөн чет өлкөлүктөр кийизге дагы мындай суроо беришип, заказ берилсе кандай тигесиз, мындай чапандарды тиксек болобузго деп ошентип айтышты. Анан көптөгөндөр фотосессия кылып эстеликке сүрөткө түшүп алайлы деп биз менен сүрөткө түшүп жүрүштү. Ошол кыргыздын кийим, улуттук шыртак кийимдери ал жерде аябай баалуу болду да, кыргыздын улуттук кийимдеричи. Жакшы, анан Гүлзада мына жерде турган коллекцияда юбкасын деле кийизден тигипсиңер да. Анан ошол кийизден тигилген юбка кандай, ыңгайлуу эле болобу анан, же болбосо муну коллекция катары эле чыгардыңарбы? Ал белдемчи болчу. Биз аны көйнөктүн үстүнө илгерки энелерибиз белине байлап жүргөн, жылуу болуш үчүн мен атайын ошол юбканы Юбка сыяктуу. Мен юбка катары көрүп алыптырмын. Жакшы, аябай жакшы. Бизге коллекцияңыздар негизинен аябай жагып атат. Келиңиз, сизди дагы сөзгө тарталы. Өзүңүздүн коллекцияңыздын аты жөнүндө айтсаңыз, анан коллекцияны негизи канча кийим түзөт? Бир коллекцияда канча кийим болуш керек? Негизи коллекция 3төн баштап анан 7ге чейин болот. Биз биринчи окуган мезгилдерде, биринчи курстарыбызда 3төн баштайбыз, анан кийин 5, анан 7ден баштап кетебиз. Коллекцияда бири-бирине албетте уйкалашкан, бири-бирине ийилип турган болуш керек. Коллекцияны ар кыл чыгарат, ар ким өзүнүн эмесине карап. Негизинен коллекциянын өзгөчөлүгү бири-биринен айырмаланып, анан өзү курулган үчүн башкалардан айырмаланып турат. Мисалы, коллекцияга ат коюуда эмнесине маани бересиздер? Өңүнө, албетте формасына, анын мезгилине албетте көңүл бурабыз.
аябай жакшы. Анан мына ошол кырчын жайлоосунан да алган таасирлериңизден улам, азыркы иштеген формаларыңыздан улам, эми кандай формаларды тигүүнү элестетип пландап жатасыздар? Эми азыркы кыш мезгилинде пальто трап менен кийизди аралаштырып, жаңы этнос тилде кийим ойлоп жасап жатабыз. Азыркы учурда студенттердин көпчүлүгү эле кыргыз оймолоруна же болбосо илгерки биздин ата-энелерибиз колдонгон нерселерге биз көңүл буруп, ошого көбүрөөк басым коштубуз. Жакшы, бул силер мисалы азыр университетте студентсиңер да, мисалы студентсиңер, бул материалдар деле мен ойлойм бул аябай бир топ эле чоң сумманы талап кылса керек. Анын үстүнө эмгек кой мейли, аны бош учурда жасаса болот. Бул мисалы силер материал сатып алганга ким жардам берет? Албетте бул материал сатып алганга ата-энебиз болот. Ата-энебиз жардам. Студентим келиптир, ошол аябай жакшы эскиздерди кылып келиптир. Анан акча керек, ушунча сумма керек экенсиң. Атам мага пальто ал деп 5000 акча бер дедим. Ошол акчага анан материал алып келип, ошол коллекцияны жараткан да. Бирок аябай көп жакшы ийгиликтерге жетишти да. Үйдө ата-энеси дагы ыраазы болду да. Кийин ошол пальтосун албаса деле. Чындыгында да ошондой өзүңө кийим алам деген акчаңа ушинтип коллекция чыгарып алсаң, анан ошол коллекцияларыңды саткан учурлар болдубу? Сенин кардарларың кимдер? Сага мындай ушундай тигип берчи дешип кайрылгандар барбы? Ооба. Азыр бул көптөгөн фестивалдарда, университеттерде болгондо көптөгөн мугалимдер университетте өзүнүн эле иштеген 2 эжекебиз 3 эжекеге заказ кылып тигип бердим. Анан дагы бир экөөлөрүндө сатып неме кылдым. Кийимдерди. Жакшы, анда атаңыз бул кызым, сен бир сезондо 3 пальто аласыңбы деп урушпайт а? Жок, андай деп урушкан. Жакшы. Негизи эле силер азыркы учурда аябай жумушка тойбой, эмгекке тойбой, изденүүгө тойбой турган учуруңар силерге ийгилик. Бул келечектеги жашооңордо бул кыргыздын улуттук негизи бул эң мыкты нерселерин бийик көтөрүп, дүйнөлүк деңгээлде көтөрүп жүрүшүңөргө биз ишенебиз. Буюрса мындан дагы чоң ийгиликтерди багындырып келгенде биздин студиябыздын эшиги ачык. Ар дайым келип бөлүшүп туруңуздар.